Dolgun ömür cazip olup durğanı, dolkundan tüp yürek otu cırgalı. Bişki giyme gündüz canı gür koşum, gülce tanıp süykümdün öt bulvarım. Bişki giyme gündüz canı gür koşum, gülce tanıp süykümdün öt bulvarım. Oğlumdun gülsün arına vırdadı. Маяковский атындағы музыкалық педагогикалық институтқа тапшырғам. Ошол жакта 4 жыл окудум. Вокалдан берген мугалимим Дарика Жалгасыновичу. Абдулас Малдыбаевдин баласы Болот агай хоровой дирижированиядан берген. Ошондой күчтүү мугалимдердин колунан окугам. Анан өзүмдүн кесибим мугалим болгондуктан мектепте иштеп калып эле ошол бойдон мектепте иштеп жүрөм. Неге ошо ырчы болуп калган жоксуз? Ошондон ары үнүңүз аябай жакшы экен. Ырчылык кесипти неге тандаган жоксуз? Билбейм, мектепте эле ырдап жүрөм. Анан мындай башка бир иш-чаралар болуп калат. Сабактан тышкаркы иштер мезгилдерде конкурстар болуп калат. Кээде ошол жака барып мугалимдер менен чогуу Сармерден ушундай бир иш-чараларга катышып ырдап калам. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Садитесь. Ну-ка, ребята, мы сегодня, сейчас у нас урок музыка, мы с вами домашнее задание на том уроке, инструментальная музыка была, да? Вам домашнее задание надо было музыкальные словари выучить, музыкальные инструменты, какие инструменты кыргызского народа. А ну-ка, ребята, мы сейчас, кто про комуз расскажет? Подойди. Вот комуз, да? Рассказывай. Комуз самый древнейший, любимый инструмент кыргызского народа. Его форма составляет рушевую форму. Комуз — это древний инструмент кыргызского народа. Мектепте келгениме 14-15 жыл болуп калды. Мектепте иштегенден бери бул жерде мамлекеттик тил боюнча мугалим болуп адабият сабагынан берип иштечүмүн. Андан кийин анан музыка сабагына өзүмдүн профессияма карата музыка сабагына которулдум. Ошол бир 4-5 жылдан бери музыка сабагына мугалим болуп иштеп келатам. Балдар менен иштөө абдан чоң жоопкерчилик. Мектепте балдарды музыка сабагынан тарбиялоодо бир эле ырыларды үйрөнүү эмес, музыкаларды угуу эмес, ошолор аркылуу, ырлар аркылуу, тексттер аркылуу жаратылышты, мекенин сүйүүгө, жаратылышты коргоого, эли жерин сүйүүгө, ата энесин сүйүүгө тарбиялоодо дагы бул сабактын чоң мааниси зор деп ойлойм. Мы с вами сегодня, ребята, будем знакомиться с народной музыкой. Русская народная музыка развивалась с давних времен. Россия была богата музыкальными инструментами. Вот, смотрите, ребята, музыкальные инструменты русского народа, значит, какие музыкальные инструменты? Вот это, ребята, свирель, балалайка, рожок, гусли. Эне катары, аял заты, жана өзүнүн ишинде да, мугалимдик ишинде да баардык иштерин так аткарган киши. Өзүнүн ар бир баланын кулкун өзүн билет. Өзү абдан назик, ушундай жан. Бул мектепте болсо ар кандай иш-чараларды абдан жакшы өткөрөт. Сценарийлерди түзөт, мектептер бала менен иштегенди билет, ар бир баланын кулкун өзүн абдан жакшы билет да. Сабакта ар кандай методдорду колдонуунун негизинде балдардын кызыгуусун арттырууга аракет кылам. Азыр биз силер менен бүгүнкү сабакта үйрөтүлгөн ырыбызды угалы. Ну-ка, ребята, мы с вами сегодня будем разучивать песню
«Калинку», русскую народную песню «Калинку». Эту песню, ребята, записано было в 1860 году. Это автор песни Ларионова. Калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Ох, под сосною, под зеленою, спать положите вы меня. Ой, люли-люли, ой, люли-люли, спать положите вы меня. Ай. Сүрөттөр аркылуу музыкалык аспаптарды таанып билишет. Балдар ар бир чыгармада кыргыздын аспаптардын, кыргыздын күйлөрү болуп жатканда угушат. Кыргыздын аспаптарынын ар биринин үндөрүнүн чыгышын, алардын жазалышын сабактарда өтүп, андан кийин алардын угулушу музыкалар аркылуу берилет. Андан тышкары инструменттерден, аспаптардан тышкары алар композиторлорду дагы таанышат. Жумашалиевна менен мен ушу 2000 жылдан бери чогуу иштейм да. Бир чети досум, бир чети коллегам болуп кетет чогуу иштегенибизге. Тургандын мага деген адамдык сапаттары, аялдык касиеттери аябай жагат. Биринчиден мугалим катары өзүнүн жумушун так аткарат, мындай кумурскадай болуп эле иштеп эле ушинтип тынбайт да таптакыр. Анан өзгөчүн аябай сүйөт, өзгөчө сүйөт, ыржандуу. Анан мен кээде айтып калам, сен ушу филармонияда эле ырдай тургансың, бул жакта жүрбөй депчи. Баягы Сармерденге да катышкан, баардык жагынан аябай сонунда да мен өзгөчө баса белгилеп кеткен бул аялдык касиеттерин токтоп билет, коноктосо билет, конокту узатканды да билет, дастурконун жайнатып, мунун боорсоктору бүт-бишкек билет го дейм. Ошо аялдык касиеттери мага көп жагат да негизи. Аябай суктанабыз биз, өзгөчө дардайт, анан күлүп калабыз. Сен бир ресторан ачсаң, жык-жыйма кишилер болмок депчи. Ох, сосёнушка, зеленая, не шуми же надо мной. Ой, люли-люли, ой, люли-люли, не шуми же надо мной. Эң таланттуулардын мыктынын мыктысы бир 100дөн бир чыгат мисалы. Анан балдардын таланты ар тараптуу өнүгүшүнө биз салымыбызды кошуп аракет кылабыз. Жалгыз эле музыка сабагы эмес, адабият сабагы менен жана сүрөт сабагы менен байланышта болгондуктан булар үйдөн ошол эмне жөнүндө ырдаса, ошону үйдөн сүрөттөрүн тартып келишет. Анан бул жерде кандай аспаптарды өтсөк, ошол аспаптарды үйдөн кайра сүрөттөрүн тартып келишет. Ушундай кайсы теманы өтсөк, ошого байланыштуу кайра үйдөн сүрөт менен да иштешет да. Бул сабак, музыка сабагы чыгармачылыгын, балдардын чыгармачылыгын өстүрүү үчүн ошо музыканы, сүрөт сабактарын, адабият сабактарын байланыштырып өтүш керек да. Жагат, абдан жагат. Ырды мааниси менен түшүндүрүп бергени жагат. Эже сабакты жакшы берет, жакшы өткөзөт, жакшы музыкаларды угузат. Музыка сабагы жагабы сага? Ооба, жагат. Эмнеси менен жагат? Эже бизге баарын айтып бергени менен, ырдатканы менен, ырдарды көп үйрөткөнү менен. Коколин, коколинка моя, в саду
ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя. Ушунча жылдан бери музыка сабагын берип эмгектенип келе жатам. Конечно, бул эмгектин аркасы менен ийгиликтерге жетип, ошо балдарды ошо тил адабият боюнча балдарды конкурстарга даярдап алган грамоталарым бар. Бул жерде управлениянын, мэриянын грамоталары бар. Курманжан Датканын бир жылы Курманжан Датка жылы деп белгиленбедиби? Ошол жылы балдарды Курманжан Датка спектаклин кимден сценарий боюнча Кайрат Иманалиевдин сценарий боюнча даярдап, ошол конкурста алдыңкы орунду алганбыз. Президенттик тил комиссиясынын эмесин, мактоо баракчасын алгам. Ошо тил боюнча, ошо кыргыз тил адабият боюнча конкурстарга катышып алган грамоталарым бар. Баяман болсо кичинекей чагынан ошо таланты мага сезилип жакшырдаганын үнүн байкадым дагы. Анан ошо чыгармачылыгы өссүн деп өз алдынча ошо вокалдан экөөбүз заниматься этип, ошентип ырдап, көп ийгиликтерге жетиштик, көп концерттерде барып, ошо концерттерге катышып ырдады, шаардык бир иш-чараларда, балдар күнүнө арналган концерттер болобу, же болбосо мектептер аралык конкурстарда болобу, ошондой конкурстарда катышып, чоң концерттерде катышып ырдап, алдыңкы орундарды Баяман, ошол жерге мактоолорду уктук, жакшы сөздөрдү уктук Баямандын талантына. Che bella cosa, pareggiano festa, naveme cumbe, neopona tempesta, poi l'aria fresca, pareggiano festa. Начальный класстарда турган жумуш эле мен эме ученицам болчу музыкадан. Ошондо 2-класста мен голосум бар деп ырдатып, развивать этип тренировка кылып баштады. Ошондон кийин ырдап баштадым. Ата-энем дагы үйдөн жардам берип ырдап, алар дагы ырдатып. Анан 4-5-класстарда музыкальный школага барып калдым. Ошол кинорежиссер болуп, анан ошо ырчыны экөөнү чогуу алып кетейин деп атам. Мына канча жылдан бери мектепте материалдык жактан кызыкчылыгын ойлобостон, ошо мектепте сүйгөндүктөн, балдарды сүйгөндүктөн мен ойлойм, өзүм кичинекей чагыман эле мугалим болуп турмун. Себеби мугалим мага аябай ишенип, классты кадимкидей мугалимдей эле окутуп балдарды. Ошентип мугалимдин оң колу болчумун да, кичинекей чагыман эле классташтарым али күнчө айтышат. Анан бүткөнүбүзгө 40 жыл болсо дагы алар баягы бала күндү эстешет да, сен менчилең анчилең, бизди мынтип мондай жетелеп, колубуздан жетелеп, переменде даже строй менен жүрчү элек. Баарыбыз чогуу переменде чыгып ойноп келчү элек, мындай кылчу элек деп балдар жакшы сөздөр менен классташтарым эскеришет. Анан ушу кичинекей чагыман эле ушу мугалимдикке негизи мугалим болуп жаралсам керек деп ойлойм да. Анан ошол кесипти сүйгөн үчүн, ошол кесипке берилгендиги үчүн ушу мектепти таштабастан ушунча жылдан бери мектепте эмгектенип келе жатам. Биздин берген билим менен ошо андан ары турмушунда болбосо дагы эме баягы кесипти окуп, ошол кесипте музыкант эле болуп калбастан башка кесипте болсо дагы ошол берген билимиңдин жардамы тийсе биз үчүн аябай чоң ийгилик го деп ойлойм да. Бардыгына жетиш керек деп аялзаты болгондон кийин үйдөгү жумушту дагы бардыгына жетиш керек.
неберелерди дагы багып, кичинекейинен неберелерди багып чоңойтуп, аларды музыкага жетелеп, комузга алып барып, бийге алып барып 3 жашынан аларга да жетишип, сабагыма да жетишип, ошондой күндөр өттү. Тамчыдай денедеги сүтүң менен талпынтып ак бешикке баккан энем нуруңа меремиңе магдыраткан маңдайда менин батпас күнүм элең асыл энем талайым менин энем жыргалым сен бакытым сен